Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Жумгал районунун Чайек айылындагы Нурбулак үй-бүлө тибиндеги балдар үйүнүн абалы менен таанышып келди. Буга чейин президенттин жарлыгы менен ар бир баланын тамактануусу үчүн 110 сомдон бөлүнсө, январь айынан баштап 220 сомго көтөрүлгөн. Бул тууралуу министр балдардын ден соолугунун чың болушуна ар түрдүү тамактануу маанилүү экенин айтты. Ошондой эле ал президент Садыр Жапаровдун атынан балдарга жылуу кийимдерди, окуу куралдарды жана оюнчуктарды тапшырды. Баарыңарга салам айтты. Баарыңарга. Нагин даке атай баарыңарга төлөктөр бер жерге болчу. Кудайым силерге дашсын берсин, амансын берсин. Аталган балдар үйү 2005 жылы Жумгал райондук мамлекеттик администрациясы менен Даниянын балдарды сактоо өкүлчүлүгүнүн ортосундагы келишимдин негизинде ачылган. Бул жерде ата-энеси жок же бакканга шарты жок 3 жаштан 18 жашка чейинки 20 чукул балдар тарбияланып келет.